Tooba кылуу туурасында экен. Tooba бул исламдын бир шарты болуп эсептелет. Исламда бир шарттардан. Бардык жакшы амалдардын бардыгы тең тооба менен башталат. Биз исламга келебиз, тооба кылабыз да, ошондон эле жашообуз ислам менен болот. Тооба кылабыз, келме айтабыз, анан кийин жашоо ислами башталат. Tooba кылып, ыйман келтирип, анан амалдар кыла турган болсок, ар жак жагы эмне болот экен, оңой болуп кетет. Ошондо эгерде кимде ким тооба кылбастан ыйманга келсе, ыйман келтирип турган амал кылып ошо бирок дагы тооба күнөөсүндө тооба кылбаган болсочу, мындай ибадаттын рахатын ала албай калат дейт кээ бир алымдар. Ошонун себебинен тооба туурасында көптөгөн аяттар, көптөгөн хадистер бар. Бирөөсү ушул экен. Мен дейт, Абу Зар айтат экен. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын мындай деп айтканын уктум. Ким Аллахка бир карыш жакындаса, ага бир чыканак жакындайт. Ким Аллахка бир чыканак жакындаса, Аллахка бир кулаш жакындайт. Ким Аллахка басып келсе, Аллах ага чуркап барат. Аллах эң улуу жана улук, Аллах эң улуу жана улук, Аллах эң улуу жана улук деп айткан экен. Дегени инсан Аллахка өзү жакындаш керек. Алла Таала айтат, коом өзүн өзгөртмөйүн, Аллах аларды өзгөртпөйт. Ошол себептен өзгөрүүгө биз өзүбүз алдыга жылышыбыз керек. Алланы көздөй жылыш керек. Ким Алланы көздөй жыла турган болсо, Аллах ага тездик менен келет да. Бул закон ушундай. Ар бир адам мисалы алса, айтышы мүмкүн да, мисалы мен намаз окуйн деп атам, бирок намаз окуганга аракет кылбаса, бирок Куран окуйм, бирок аракет кылбаса, субханалла, ал ордунда эле тура берет. Бирок качан эгерде ошо намаз окуган өзү бир шак жыла турган болсо, ага Алла Таала намаз окуй турган, мисалы бирөөнү жөнөтүп коет, бир китеп берип коет, бир тест берип коет, бир себеп менен деген Алла Таала ошо жакындай берет. Эми качан пенде тооба кылган болсо, бул шарттардын бириси. Ошо тооба кылганда Аллах ага учуп жетет деген сөз ушул экен. Анткени Алла Таалага дейт, пендесинин күнөө ишти тыштап, сооптуу ишке көчкөндөн өткөн кадырлуу, барктуу нерсе жок Аллага. А инсан мусулман ушу тооба кылышы менен барктуу болот. Мисалы бир күнөөкөр адам болду, ал ушунча күнөө кылды, Абдурахман деп коебуз, мисалы Бани Исраилде деп коебуз. Исраилде бир чоң бир окуя болгон. Исраилат деп коет, бул мен. Бир адам бир нече 100 адам өлтүрүптүр деп. Бир 100 деп келет бир адам. Анан кийин өлтүргөндөн кийин өлтүрүп туруп. Тегерекчектен сурайт экен, мен ушунча киши өлтүрдүм. Мен Кудай күнөөмдү кечиреби? Десе, баландай деген бир молдого бар дептир. Ошондон рахип экен, ошол менде ошо кечил ошого жөнөткөн барат. Барып, анан сурайт, мен адам өлтүрдүм ушунча, мен кечиресиз экен. Жок, сен кечирилбейсиң дептир. Ошондон башын алып салып, мына 100 киши өлтүрдүм мен. 100 молдонун башын алдым керек болсо. Мени кечиребиз айткан, жерге барсаң, бир кечил бар, ошого барган дейт. Ал барат, баргандан кийин ал жерден сурайт. Мен 100 адамды өлтүрдүм, мен Кудай күнөөмдү кечиреби? Десе, айткан, ооба сенин күнөөң кечирилет. Тооба кыл. Бирок бир шарт коем дейт. Сен бул жерден кетишиң керек. Бул жерден жылып кеткин. Же болбосо бул айылда жашаба. Бул эл сенин күнөөңдү билет. Бир күнү болсо бир күнү кайра ошону айтып, сени кайра күнөөгө түртүп коет. Бизде ушундай эле болуп атпайбы? Мисалы, карасаң, кээ бирде арак ичип жүрүп, байкушум арак ичип жүрүп, кыйналып жүрүп эле, анан кийин даватка чыгат. Анан бир түрмөгө түшүп жүрүп, анан даватка чыгат. Же болбосо бир кандай бир күнөө иш кылып жүрүп, анан даватка чыгып калат, анан келип оңолуп эле, жакшынакай кылып эле мечитке чуркап калса, молдо келип калдыңбы? Көчөдө арак ичип жүрбөдүң беле? Көчө зек эмес белең? Көчө ушундай эмес, көчөгө эле катындарда жүрбөдүң беле? Эмне бүгүн оли болуп калдың деп атып, баягы жеп атып чыгарсаң, эме калат да. Мага бир айтат, дейт, сен де жанагы эптеп молдо кылганын кайра мен алкаш кылып койдуң дейт, көрдүң дейт. Мен күчтүү экенмин дейт, Кудайга дебеди. Субханалла. Ушундай айтканда, же ыйлай албайм, же кыйкыра албайм, өзүм ушундай акыбалга түштүм да. Ошондой айтып аткан, бай рахипчи, бияктан кет, сага ошондой тили начар, акылы тайкылар бар. Сен оңолгонуңду көрө албайт. Же болбосо сен оңолгонуңду байкабайт алар. Оңолуп турса келбейт. Кет. Анан бая кетип бараткан жерден Алла Таала ушундай кылды, Азраил периштенин жанын алды. Жерге жатып калды, дене турат. Эми талаш башталды дейт. Талаш башталды.
бияктан тозоктун периштелери түштү, бияктан бейиштин периштелери экөөнүн ортосунда ушундай талаш башталды дейт да. Эйди тозоклор дейт, периште тозоктун периштелери бул эми 99 100 адам өлтүргөн. Бул тозоку дейт экен. Баягылар айткан субхан жок дейт. Бул деген мындай жакшы оңол жолуна кетип бараткан. Бул бейиштик дейт. Ошондо Алла Таала өзү мындай ортого түшүп дейт. Токтоп тургула dedi. Мунун шагын санагыла. Үйүнөн чыккандан беркинесин санагыла. Эгерде эгерде ошол өз тарабында кала турган тозок болот, эгерде биякча өтүп кеткен болсо бейиштик болот. Эми карагыла. Аллах кандай кылды? Ошондо дейт, бая периштелер санап баштаганда Аллах жерди жылдырып кой дейт да. Мындай Аллах жылдырып атат экен да. Аллах аныкын жылдырып туруп, анан кийин бейиштик тарапка коюп койду. Эмне үчүн дебейсиздерби? Ал тооба кылды. Адамдын жашоосу тооба кылганда өзгөрөт. Кээ бир алымдар айтат, мисалы алса, сууну, эгер сууга баткак салып койсоң, же бир краска салып койсоң, сууну өзгөрүп атпайбы? Ошондой эле, эгерде бир адам тооба кылган болсочу, ошондой кандай эле суунун өзгөргөндөй эле адамдын дагы толук тулку бою, жан дүйнөсү, керек болсо кан тамырда агып аткан каны дагы өзгөрүп кетет экен. Алла кечир дегенде эле. Кандай нерсе? Адам жан рахат болуп, намаз окуш рахат болот анын үчүн. Мына тооба кылып, Кудай. Мен бир нерсе айтам, бул жерде бар экен. Субхана, мына айтып аткан, Ибн Масуд айтып аткан. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам күнөөгө үстү бир адам өкүнүп ыйлай турган болсо, өкүнүп бир мындай капа боло турган болсо, өкүнүп бир балким бир мындай бир жашоосунда болуп аткан нерсени бар, ушу мен туура эмес кылдым, аттең ушундай эле жашабай эле койбойт белем. Ушинтип ичип жашабай эле койбойт белем, зына кылып жашабай койбойт белем, ширк кылып жашабай эле койбойт белем. Эми ушинтип жашабай эле койбойт белем мен. Алла деп өкүнүп мындай бир жөн эле башын жерге салып отуруп калды дейли. Ошо тообонун дал өзү ушул деген экен да. Тооба ушул, сен өкүнүчүң бул тообаң болуп эсептелет. Эгерде ким күнөөсүнө өкүнбөсө, анда ал тооба мындай эртеңки күндө ал күнөөнү оңой эле кайра кылып коет экен да. Ошон үчүн тообонун дал өзү бул өкүнүү деген. Өкүн болду эртеңки күнү кылба. Мына ушундай шарт экен. Алланын элчиси айтып аткан, ким калган өмүрүндө жакшылык кылса, анда дейт, анын өткөн өмүрүндөгү күнөөлөрү кечирип кеткен. Мына азыр жашап аткан өмүрүндө, мынакей ыйманга келдиң, тооба кылдың. Ошол замат эми өкүнүп жакшы иштерди кылып баштадың, намаз окуп баштадың, зикир кылып баштадың, Алла жолуна чыгып баштадың, мамилеңди башка оңдодуң, кийинки жашооң баарын өкүндүң. Десе, Алла Тааланын бир ушундай экен, Алла Таала мындай жакшылыкка жакшылык менен кайтарып берүүчү зат да. Ошол замат өткөн күнөөңдүн баарын кесип салат экен. Жок. Кыйналбай эле кой, эртеңки күнү ойлонупчу, эмне болот кап, бирок ошо күнөөңдү эстеп турган. Анткени адам өзүнүн күнөөсүн эстеп жүрө турган болсочу, кайра күнөө кылыш коркунучтуу болот. Момун жүрөгү тазаланган сайын, момундун жүрөгү тазаланган сайын, ал ошончолук күнөөнү жек көрүп баштайт. Күнөөнү жек көрүп болгон бир нерсеси, биз ошо күнөөбүзгө өкүнбөгөн себебинен көп убакыттарда баягы күнөөнү оңой эле кыла беребиз. Ким калган өмүрүндө жамандык, ширк, капырчылык кыла турган болсо, өткөн калган күнөөнүн баардыгы тең кыямат күнү таразада тартылып тозокко киришине себеп болуп калат деп пайгамбар айткан экен. Кудай Таала көрсө мындай күн үчкө бөлүнөт. Иса алейхиссалам айтат. Иса пайгамбар болот. Иса пайгамбар айтат экен да. Көчөңкү күн дейт, өтүп кетти. Келечек белгисиз. Учурчак. Азыркы мезгил биздики деген. Азыр аз биздик мына тооба кылсак болот, күнөөдөн токтотсок болот, жакшы иштерди кылсак болот, туурабы? Жакшы мамиле кылсак болот, көп нерсе кылсак болот мына бүгүн азыр түрүү кездечи. Мисалы кыргызда мен дайым айтам, түрүүдөн түңүлбө дейт. Түрлүктөн түңүлбөш керек. Анткени жакшылык кылган возможность. Мына бирөө Алла Таала ден үстүнө акыл берди, ойлон акыл менен, дене берди, кызмат кыл ошо менен мисалы туурабы? Мына акча берди, мисалы ошо акчаң менен аракет кыл. Алла Таала мисалы бир мансап берди, бийлик берди, балким бир жакшылык берди, сөзүн өтө турган кылып койду, туурабы? Кээ бир алымдар айтат, эгерде сенин дейт, сен бир 10 адамга жок дегенде сен кадырлуу боло турган болсоң, 10 адамга сөзүң өтө турган болсо, анда сен бул дүйнөдө чоң бир ийгиликке жеткенсиң, бул дүйнөдө жакшылыктын үстүндөсүң дейт. Аллах Таала 10 адамга сен мындай кандай десем бир сөзүң өтөрлүк кылып, ошону айтсаң, сен аркаңан ээрчи турган болсо, демек сен субханалла кутулуунун жолун таптың дейт. Ушундай нерсе. Адам баласынын баардыгы ката кылуучу дейт.
Ката кылгандар эң жакшысы көп тобо кылуучулар. Мен ушуну хадис аябай жакшы көрөм өзүм элечи. Анткени ката аябай көп кетирем да. Ката кетирем да, Алланын ушул райымына үмүт кылам да, анда эми бир аят эсимен чыкпайт дайымачы. Эгерде бир жаманчылык кылып алган болсоңор, мисалы маанисинде, анда ошонун аркасынан дароо бир жакшы иш кылгыла дейт да. Кээ бирде намаз уктап каласың, каза окуп калат, турам дагы каза намаз окуп аркасынан сөзсүз тобо намаз окуганга аракет кылам. Эгерде бирөөнү туура эмес сүйлөп алган болосуң, кээ бирде бир туура эмес иш кылып шариятка мындай бир нерсе туруп аткан болсоң, ошол замат Алланын райымынан үмүт үзбөй, ошол замат туруп 2 рекет тобо намаз окуп. Тобанынчы өзгөчөлүгү ушул экен дебейсиңби? Биздин чоң душманыбыз бар. Бул шайтан, иблис алейхилана. Качан силер менен биз тоба кыла турган болсок, бөтөнчө кечинде жатар алдында тоба кыл, я Алла, Аллаху акбар деп туруп кол көтөрүп, же болсо я Алла жатып алып, я Алла, баардык күнөөм мойнума алам, тоба кылдым деген болсочу, ушундай бир шайтандын чачы агарып, көзүнөн кан агып кетет экен. Мен буга дейт, ушунча да мээнет кылган болсом, бул тоба кылып, өкүнүп койду күнөөсүнө. Муну ал билет да, пенде өкүнөр замат чын жүрөктөн Аллах аны кечирип саларынчы. Айткен мен текке кетти дейт, мен өмүрүм текке кетти, мен убактым текке кетти, мен муну меники болбой калды дейт. Ушун чоң нерсе бар экен. Кичинекей эле сөз. Кичинекей бир ойлонуп коюш, күнөөңдү ойлонуп, туура эмес нерсе кылып койдум, Кудай кечир. Тобобуз Кудай кабыл кылсын, тобобуз таубатун насуха, алейкумда бир кабыл болгон тоболордон кылган болсун. Амин. Субханака хамдин анта астагфируллах ва атубу илейх.